Ороз айына туш келген Жарамазан илгертиден бери эле айтылып келет эмеспи? 7-каналдын жалпы жамааты мамлекеттик мекемелерге барып, Жарамазан айтуу салтын улантуудабыз. Алгач билим берүү жана илим министрлигине кеттик анда. Жарамазан бизге айтылган, айланайын кыргыз калкындан. Ак байрагын береке, ушу үйгө береке, атаныңа бере кой, ак батага келе кой, айланайын деге. Ыйык Рамазан айында 7-канал атайын сиздерге жаңалык айтып келди. Орозоңуздар болгон жаңалык айтып болам. Алейкум Жарамазан, кайда келген Орозожан, Орозожаны бар кайдан келген, мекеменен Медина жайдан келген, Актубадан ала келген, берекесин ичине сала келген, Мишугон намазын ала келген. Бир бата берелер. Амин. Кудайым бере берсин, кол ашып келе берсин. Ыйык Рамазан айында жараткан Алладан темне тилек кылсаңыздар, тилегиңиздерди кабыл кылсын. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жер көрөт деген бир жакшылык бар. Коруңуздар, малга, кампаңыздар даңат болсун. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Кыргыз элинин керегине жараган мыкты инсандардан болуп, кыргыз элинин келечеги үчүн жакшы кызматтарды көрүңүздөр. Үй бүлөңүздөрдө токчулук болсун, элибиз битире берсин, жерибиз титире берсин. Ар дайым жүргөндөрүңүздөр жакшылык болсун, баарыңыздардын ишиңиздерде ийгилик болсун. Амин. 7-каналдын жалпы жамааты ушинтип мамлекеттик мекемелерди кыдырып жүрөбүз. Жарамазан айтып алгач эле билим берүү жана илим министрлигине келдик сиздерге. Бизди күттүңүз беле ушу негизде министрликке ушинтип телеканалдарга келгенде? Жок. Менин деги эле иш тажрыйбамдагы биринчи самалык деп айтсам болот. Сиздерге рахмат. Бир сонун мындай ар бир адамдын жүрөгүндө түнөк тапкыдай болгон сонун идеяны баштапсыңар. Биз баарыбыз ушу орозону туткан, кыргыздын деги эле каада салтын сыйлап урматтаган, анан орозо айында эң бир жакканы бул ар бир айткан сөз, жакшы тилектер, дуалар. Бул үй бүлөңө, бала бакараңа, эл журтка, иштеген ишиңе, сени курчаган жакын адамдарыңа жакшы тилекти айткан сонун бир нерсе. Ошондуктан мен бул сиздердин айтып келген Жарамазандын аркасында бүгүн биз билим берүү министрлиги эң бир сонун концепцияны ушул билим берүү системасын кантип реформалап, кантип жаңы ийгиликтерге жетебиз деп аткан күнгө туш болгону. Бул сиздер айтып аткан батанын баары демек кыргыз элибизде билим берүү системасы 2030-жылы ошол жерде айтылган көп көрсөткүчтөр Кудайым буюрса кабыл болот деген ниетимди ушу баардык билим берүү системасында иштеген адамдардын дуасы кабыл болот деп ойлойм. Келиңиз анда жалпы кыргыз элине дагы кабыл тилектер болсун сизден. Биринчиден элибизде тынчтык болсун, ар бир үйдө бакубат жакшы жашоо болсун, балдарыбыз билимдүү болсун, илимдүү болсун, келечеги кең болсун, элибиз, жерибиз дүркүрөп өсүп, дүйнөнүн эң алдыңкы катардагы өлкөлөрдүн катарында бололу. Сиздерге да рахмат, ушинтип тосо алганыңыздарга. Рахмат. Мындай да келгенде жаңылык айтып келгенде сөзсүздө бир нерсе берет да, анан кофе ичип коюңуздар, конфет менен, анан баягы атын атаса куту сүйнөк деген кыргыздын кеби бар. Силер биздин билим берүү министрлигинин жашоодо эң бир адамдын өнүгүүсүнүн эң биринчи баскычы бул билим да.
сиздер ушу билимге келип биздин эшикте биздин билим берүү министрлигинде баштап атканыңар бул символикалык түрдө эң бир жакшы жөрөлгө деп эсептейм. Ошондуктан куттуу жерден кур кетпей бизден дагы момпоси жеп кеткиле. Рахмат сиздерге дагы. Орозду кармадыңыз да сиз дагы? Ооба, биринчи күндөн баштап эле кармап атам. Быйыл буюрса 4-жыл катары менен кармап атам. Жеңил эле болуп атат. Андан сырткары ошол жалпы кыргыз элибизге ушул ыйык Рамазан айы, орозо айы куттуу болуп, кармаган орозолор бардык бир туугандарыбыздыкы, элибиздики кабыл болсун. Эмне каалоо тилектерди тилеп, жакшы ниеттерди кылып аткан болсо, ошолордун баары кабыл болсун. Айдан аман, жылдан эсен бололу. Буюрса кыргыз элибиздин дарамети улам сайын артып, патриоттору көбөйүп, ошол Токтогон абасын айтып кеткендей, алдыңкы өлкөлөрдүн катарын толуктап жүрө берели. Билимдүүлөр көп болсун. Рахмат. Жетинчи канал эми биз бата өрүп болуп, анан сизден бир каалоо тилеп боло. Теңирим бере берсин, тегеренип келе берсин, Кудайым бере берсин, кубалашып келе берсин. Ыйык Рамазан айында жараткан Алладан эмне тилек кылсаңыздар, тилектер кабыл болсун. Элибиз битире берсин, жерибиз титире берсин, коробуз малга, кампабыз дабынга толуп, сиздердин ишиңиздер ийгиликтер болсун. Ушул жерден кыргыз элинин бир керегине жараган мыкты иштерди жасап, атыңыз алайга дейт, даңкыңыз талайга чыгып, төбөңүз бийик көтөрүлүп, кыргыз элинин мыкты уулдардан болуп жүрүңүздөр. Жалпы кыргыз элибизде тынччылык болсун, иштеген ишибизде ийгилик болсун. Ыйык орозо айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Келиңиз анда сизден бир каалоо тилеп. Менин ырымым бар, биринчи. Биринчи ырымын кылайын деги. Мына көрө албайт. Биринчиден бардыгыңыздарды ушу ыйык Рамазан айында орозоңуздар менен куттуктайм. Ушу туткан орозоңуз кабыл болсун. Кыргызстаныбызда дайыма тынчылык болсун, өнүгүү болсун, анын ичинде Аламүдүн районунда тынчылык болсун, жаштар болсун, туткан орозоңуз кабыл болсун баарыңыздар. Рахмат. Күттүңүз беле негизи? Жок, эми бул салт го дейм. Дайыма күтүрбөй кетет да. Ошо Рамазан айында бардыгыңызга ушу орозо туткандардын орозосу кабыл болсун, ден соолуктары чың болсун, мамлекетибизде өнүгүү болсун, ар бир үйлөрдө тынчылык болсун, анын ичинде элибизде дайым жакшылар көп болсун, согуш болбосун, Баткен окуясындагыдай тынчылык гана болсун, жакшылар көп болсун, туткан орозоңуздар баары кабыл болсун. Жамаатыңыздан айтып келгендерге эме кылайын деп, ошо силерге бир белек, ошол баягы Маданият министрлигине келгенден кийин баягы кур чыкпай, ошо китептерди ар бириңер окуп, ошону өзүңүздөргө белек, Рахмат. 7 каналдын жамааты ушинтип быйыл өзгөчөрөөк кылалы деп мамлекеттик мекемелерге кыдырып жүрөбүз, жарамазан айтып. Буга чейин билим берүү министрлигине дагы барып келдик. Анан сиздерге дагы келип калдык. Күтүүсүз болдук. Мен үчүн мен эшиктен эмне болуп кетти деп коймун, чыгып эле карасам анан силер келипсиңер, андан кубанычтамын. Негизи эле 7 каналдын баягы
кылган баскан кадамдарын баарыбыз жакшы билебиз. Ал жердеги биздин 7 каналдын жетекчиси биздин өзүбүздүн мурдагы кесиптешибиз. Анан ар бир кылган ошо силердин берип чыгарып аткан продуктуңар, чыгарып аткан көп баягы программаларыңардын баарын кабардарбыз. Анан бул эми ошо Рамазан айында бир жакшы жөрөлгө кылып, ушинтип мекемелерге келип, элдердин көңүлүн алып, бир жакшы каалоо тилек менен келип атканы менин оюмча бир абдан бир жакшы көрүнүш. Анан булду менин оюмча улантыш керек. Мен билгенден былтыр дагы эле ошондой бир салт болгонду билем. Ошо саламаттык сактоо министрлигине барсаңыздар керек эле. Быйыл мына менин оюмча ушу маданият министрлигине кезек келген экен. Анан ошо силердин келгениңерди алдын айтышкан бүгүн. Анан бирок мен да бар тез болуп кетерин билген эмесмин. Ошол. Рамазан бул эми жакшылык айтуу, жакшы нерселерди каалоо экен да. Анан орозо кармадыңызбы? Биз жыл сайын эле кармайбыз. Ошо бизде биякта министрликте быйыл аябай көп кармагандар. Кудай куткылсын, абдан жакшы. Ошол Кудай Тааланын бир эмеси менен, мээрим менен ошо аба ырайы дагы ошого чак келип атса керек. Анткени ошо аба ырайы да салкын болуп, анан ошого карап да мындай айтканда жеңил өтүп атат буюрса. Келиңиз анда жалпы ушул ыйык ороз айында жалпы кыргыз элине сизден каалоо тилектер болсун. Эми ошол Рамазан айында ошо жалпыбыз ошо 12 айдын султан айы деп коет. Ошо Рамазан айында ар бир жаран өзүнө кандай баягы жакшылыктарды кааласа, ушунун баары ишке ашышын тилеймин. Анан ошо алдыга койгон быйылкы 23-жылга коюлган жакшы максат тилектин баары ишке ашсын. Эң башкысы ата энелерибиз аман болсун, элибизде жерибизде тынччылык болсун. Ошол өзгөчө бул Баткен жергесинде ошо биздин мекендештерибиз тынччылыкта жашашсын. Анан ошол биздин мамлекетибизди алдыга сүйрөгөн жакшы реформаларды, жакшы кадамдарды ошол силерге окшогон массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү колдоп, жакшы да чагылдырып берсе, менин оюмча жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм. Анан жалпы кыргызстандыктардын кимдер ошо орозо кармаса, ошонун орозолору кабыл болуп, берген фитр садакалары кабыл болсун, жакшы амалдары, жакшы мындай ибадаттардын баары ошо кабыл болсун мен тилектешмин. 7 каналдын жалпы жамааты Рамазан айтуу салтын улантуудабыз. Учурда Бишкек шаарынын мэриясына келдик. Мэр бизди кантип тосуп алат экен? Чогуу көрөлү. Рамазан Aylanayın jege. Orozomдар кабыл болсун. 7 канал атайын ушу мэрияга Рамазан айталы кыргыздын салтын кылып келип калдык. Рамазан айтып берели. Ассалому алейкум Рамазан. 12 айда бир келген орозожан. Орозожаны бар кайдан келген? Мекеменин Медина жайдан келген. Аллахтын казанын ала келген. Sala gelgen, meşrubat namazın ala gelgen, Kur'an bir horoz kırma çaçar, Dardağa cigitler denge çaçar, Gülgünün kakası gümüş dağlar, Oynur çatalı bala çatar, Gülgünde çekinip gülüp geldik, Gelmedi bir kurulumuz çaçar. Assalamu alaikum. Orozon sağ olsun. Rahmat bizge olsun inşallah. Саламатсызбы? Мамлекеттик мекемелерге кыдырып Рамазан айтып жүрөбүз. Отурлай эле сиздерге да келип калдык. Күттүңүз беле? Мен күткөн эмесмин. Бирок эми ороз айы ыйык айлардын бири биздин каада салтыбыз, ата бабадан келаткан жакшы салтыбыз. Мына силер жаркылдап кирип келгенде биздин көңүлүбүз ачыла түштү. Ушу Бишкек шаарынын мэриясынын жумуштары жакшы болот экен деп мен төлгө кылып койдум. Буюрса силер менен кошо кут жакшылык келет деп, ийгилик келет деп мен терең ишенип кубанып турам. Келиңиз анда жалпы кыргыз элине дагы бир өзгөчө каалоо тилектерден айта кетпейсизби? Эми Кыргызстаныбыз ушу кезде мына акыркы жылдары жакшы өсүштөргө ээ болуп атат. Аны кыргыз элибиз баары көрүп атат. Мына биздин урматтуу президентибизди Садыр Нуркожоевичти элдин бардыгы деп койсом болот, эми арасында болот экен, ансыз болбойт.
критиканы да айтыш керек, бирок өсүштөр көрүп атат, эл аны көрүп турат. Биз дагы ошонун ичинде президентибиздин тапшырмасын аткаралы, шаарыбыз оңосун деп биз да аракет кылып атабыз. Мен жалпы кыргызстандыктарга эң биринчи ушул тынччылыкты каалайм, аманчылыкты, жанагындай бир кыямат нерселерден бизди алыс кылсын, суу ташкындар болобу, жер титирөө болобу, ошондойдон Кудай бизди сактасын, ортобузда ынтымак болсун. Мына жаңы коңшулар менен чек ара маселебизди чечип алдык. Бу да биз үчүн чоң жеңиш. Мына Кумтөрдү өзүбүзгө мамлекетке алдык. Бул өтө чоң жеңиш. Эми элдин маанайы жакшы. Буйруса, ушу Кыргызстандын келечеги абдан өнүккөн мамлекет болот деп мен терең ишенем. Анын ичинде Бишкек, Кыргызстандын борбор Бишкек шаарыбыз гүлдөгөн шаар болгонго биз аракет кылышыбыз керек. Ал баарыбыздан зависит эте турган нерсе. Баарыбыздын ортобузда ынтымак болсо, бири-бирибизге жардам берсек, бири-бирибизге кечиримдүү болсок, жакшы жактарды көбүрөөк айтсак, позитив болсо, мына силерге окшоп жаркылдап, жакшы настроение менен келсеңер, бизге да дух болот. Силерге дагы, силердин каналга дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Өркүнүңөр өссүн, элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Сіздерге да рахмат ушинтип тосолганыңыздарга. Эми келиңиздер, бир бата берели. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. Илгертен аталарыбыз бата алып жүргөн жарабыздан айткандай ушул сиздердин жалпы жамаатка биринчиден ынтымак эл башында иштеп атасыздар. Элибиз битиребезин, жерибиз титиребезин, короңуздар, малга кампаңыздар даңат болсун, өлкөбүздө тынччылык болсун, эл аман болсун, эл ичинде сиздер аман болуңуздар. Ар дайым ушундай эл кызматын аркалаган кыргыз элинин өнүгүшүнө, Кыргызстандын өзү үчүн өзүңүздөрдүн зор салымыңыздарды кошуп бар болуңуздар. Жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ыйык Рамазан айында жараткан Алладан эмне дуа кылсак, эмне тилек кылсак, ошол тилектердин бардыгына жетели. Амин. Өркүнүңөр өссүн. Эми орозо эместер намаз тип болобузбу? Болмок. Мына Чыңгыз Айтматовдун ошо китебин силерге мен тапшырып коеюн. Туура көрсөңүздөр, мына биздин Кыргызстанды тааныткан, мамлекетибизди тааныткан биздин Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жакшы китеби, ошону окуп, сиздерге бир белек кылып коеюн. Рахмат, чоң рахмат бериңизге. Жарамазан, жарамазан, жарамазан ай сахтеп, жадырашып, жадырашып, жадырашып ай сахтеп, ушулыйга туш келдик, ушулыйга туш келдик, ушулыйга туш келдик. Атай 70 жылдан келип калдым, жарамазан айтып берели, Орозо кармадыңызбы быйыл? Алхамдулилля кармадык. Канча жылдын жүзү болду ушу орозо кармап жатканыңызга? Бизде кандай десем, динде үйдө кичинекейбиз эле бала чакта ошо дин менен тарбияланганбыз. Анан ошо орозо кармаганыбыз баягы бала чагыбыздан эле ата энебиз үйрөткөн экен. Бирок ошол убакта мындай кандайдыр бир башы бар, бирок аягы жок болуп калчу да. Анан эми чындыгында уже чын ниети менен кармап баштаганыма быйыл Кудайым буйрса 5 жылдын жүзү болот экен. Алхамдулилля, азыр орозобуз аябай жеңил сонун өтүп атат, Кудайга шүгүр. Сулук салон өзүңүздүкү да канча жылдан бери иштетесиз? Негизи эле ушул тармакта жүргөнүмө Кудайым буйрса 8-жыл экен. 2016-жылдан бери эле эмгектенебиз. Анан негизи бул жакты эми өзүмдүн баягы өзүмдүкү болбосо дагы азыр иш жүзүндө арендада алып иштетем. Бул жакта иштеп атканда ошо Кудайым буйрса быйыл толугу менен 1 жыл болот экен. Жарамазан айтып келип калбадыкпы? Анан Жарамазан дегенде эмне эсиңизге келди? Балалык кезиңизде Чындыгында Жарамазанды ошо кичинекейбизде бала чагыбызда көп угуп чыккенбиз да, мындай ата энелерибиз баягы четтик деп коет эмеспи, айт болгон маалда баягы борсокторду сонун жут менен аябай сонун тозалабыз го, ошол маалда ай негизи такылдатып көбүнчө кечинде айтып келет болчу да. Азыр силер айтып атсаңыздар, чынында кичинекей бала чагым эсиме түштү, көзүмө жаш айланып, ошо көптөн бери уга элек экем чынында Жарамазанды. Ошо бала чагыбызда көп учубуз, чынында бала чагыбыз. Келиңиз анда жалпы кыргыз элине каалоо тилек болсун сизден. Урматтуу кыргыз элим, ушулку кирип келген Рамазан айыбыз куттуу болсун. Бардык ошо Рамазан айы дегел ибадаттын айы, кечиримдүүлүктүн айы, бири-бирибизде болгон кечиликтер болсо, катачылыктар болсо чын жүрөктөн кечиришели. Анан
ошо баарына кыргыз элиме деги эле бүткүл дүйнө жүзүнө аманчылык, тынччылык каалайбыз. Ошол аман бололу, бар бололу, көрүшкөн жерибизде сый үстүндө эле саламдашып, амандашып жүргөн Кудайым насип кылсын. Сиздерге ишениктерге ийгилик. Чоң рахмат. Мен Кыргызда жакшы сөз бар. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт да. Ошол ыйык Рамазан айында кармаган оразаңар кабыл болсун. Короңор малга, кампаңа, даңга толуп, үй бүлөңөрдө наристелердин үнү жаңырып, элибиз битиребезин, жерибиз титиребезин. Кудайдан жараткандан эмне тилек кылсаңар, ошо тилегиңерди берсин. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ар дайым кыргыз эли үчүн бир жакшы кызмат кылып, кызматыңарды алып аркалап жүрө эле. Дагы бир жолу кармаган оразаңар кабыл болсун. Сиздерди, конечно, кур кетирбеш керек. Келген конок. Качка тегиштеп кетиресиз го. Мен жерге рамажак барганда. Ода чыкпады, сонун экен да. 7 каналдын жамааты жеке ишкер ырчы Токтобөбө эженин үйүнө жарамазан айтып келдик. Бизди кандай тосуп алат, азыр чогуу көрөлү. Yaramazan, yaramazan, yaramazan aysa Yavraşır, yavraşır, aysa Uçup kıyıp biz geldik, uçuruyla tuş geldik Uçup kıyıp biz geldik, uçuruyla tuş geldik Ramazan bizi aydınlar Aydan ayındır kız kaldırlar Atmayalım dereke, uçuruyla dereke Akmalına dereke, akmatana geliyor Aydan ayın, aydan ayın, aydan ayın Ramazan ayınızlar kutlu olsun emine. Atayın 7. kanal bugün sizin yüz kelip kaldı emir Ramazan ayıp berele. Aleyküm Ramazan, 12 ayda bir gelgen Orozocan. Bu Orozocanı var kaydan gelgen. Benim Medina caydan gelgen. 40 kulaklı kazanı dala gelgen. Bereketin içine sala gelgen. Beşi bak namazın Allah gelgen. Kur'an horoz kırmaca açar Tuzcandagan jigitler tenge çaçar Tengeleri bereke jardılarga Kuday bergen rızkı kayda kaçar Ya Ramazan ayta geldik jaza geldik 32 bir tumar tağa geldik Horozongor kavul bolsun pendelerim Былтыр көргөн musulmanga bıyıl geldik Argımağım takası altın taka Aman etsin jatabı bala çaka Oda çarga jetinip girip geldik Yolbaşımız burulup uşul jaka Gülügümdün takası gülüş taka Gülü oynop jatabı bala çaka Gülügümdü jetinip girip geldik Kerbenimiz burulup uşul jaka 7 каналдын жамааты жакшы тилектер менен сиздерге дагы жарамазан айтып келип калдык. Айтып келген жарамасаныңар кут болсун. Келгиле жарамасан айтып келген кыргыздын салтында оросону битири деген болот, жакчы. Ошону силер өзүңөр Рахмат. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. Ушул ыйык Рамазан айында кармаган оразаңыздар, туткан оразаңыздар кабыл болсун. Жараткан Алладан эмне тилек кылсак, ошо тилектериңиздерди берсин. Короңуздар малга, кампаңыздар даңга толуп, ар дайым тынччылык үстүндө ушул үйдө балдар кыздардын наристелердин үнү жаңырып турсун. Элибиз битиребезин, жерибиз титиребезин. Ар дайым ыйык Рамазан айында кылган дуаларыбыз, тилеген тилектерибиз Алладан кабыл болсун. Амин. Оразаңыздар кут болсун. Орозо кармадыңызбы? Оросо кармадым. Канча жылдын жүзү болду быйыл? Мен оросо кармаганга балалыгымдан эле кармачумун. Андан мурун университетте окуп жүргөндө бизде карматпайт да. Ортолукта кичине бир 7-8 жыл кармабай калгам. Анан Кыргызстанга келгенден бери 9 жылдан бери эле кармайм жылда. Негизи бизди күттүңүз беле ушу Жарамазан дегенде эмнени элестеттиңиз? Балким баягы кичинекей кезиңизде ооба, Жарамасан айтканды мурун кичинекейибизде көп көрчү элек, акыркы кездерде Жарамасан деле айтылбай калбадыбы? Анан күткөн эмесмиз, силер келгенде да өзүм эмне кээримди билбей, мамдай болуп чыга калдым. Келиңиз анда жалпы кыргыз элине сизден каалоо тилек болсун. Жалпы кыргыз элине ушундай ден соолук, узун өмүр, бакыбат жашоо, элибизде жерибизде тынччылык болсун деп, кыйналган элдер кыйынчылыктан чыгып кетсин деп, ушундай жарамасандар айтылып турсун, ар бир үйдө айтылып турсун. Ар бир оросо кармаган адам Рамазан айынын оросонун битири деген болот да, оросонун битирин бериш керек. Аны бербесе
кармаган нурососу бекер болот. Ошол үчүн силердин келгениңерге чоң рахмат. Кимге берермин деп ойлонуп жүрдүм эле. Мына ошентип 7-каналдын жамааты мамлекеттик мекемелерден тарта маданият кызматкерлеринин жана жеке ишкерлердин үйүнө барып жарамазан айтуу салтын уланттык. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки жарамазан айтуу эң сонун инсандардын курчоосунда өтмөкчү.